Бабанов азырынча саясатка кайтпайм деп катуу позициясын карманып турат. Ата журт партиясынын лидери экс-депутат Камчыбек Ташиев Азия News гезитине маек берип, алдыдагы парламенттик шайлоо боюнча жана Республика Ата журт партиясынын тегерегинде кеп козгоптур. Ташиев мырзанын журналисттин шайлоого кайсы партия менен аттанганы турасыз деген суроосуна 2010-жылы Ата журт партиясы 1-орунду алып келген, 2015-жылы Бириккен Республика Ата журт партиясы 2-орунду камсыз кылган. Азыр 2020-жылкы шайлоого ошол эле Ата журт партиясынын тегерегинде эле барабыз. Бирок азыркы күндө ачык эле айтыш керек, так эле Ата журттун жалгыз өзү барары да кыйын. Мүмкүн ошол эле Республика Ата журт партиясы менендер. Бул маселени жакында чечебиз. Анын үстүнө Өмүрбек Бабанов да келип калды. Жакындан сүйлөшүп, баарлашып атабыз деп жооп берген. Ал эми Өмүрбек Бабановдун ою кандай деген суроосуна азырынча саясатка кайтпайм деп катуу позициясын карманып турат. Турмуш ар кандай өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн деп жооп узаткан. Жанар Акаев: Кыргызстандан чыккан акчалар Саймайыты аркылуу Сирияга чейин жетип турган. Жогорку кеңеш түзгөн депутаттык комиссияга миллиарддык схеманын бетин ачууга коомчулукта таптакыр ишеним жок. Ал жерде кызыкчылыктар кагылышы болору турган иш. Бул тууралуу депутат Жанар Акаев билдирди. Менин сунушум түзүлгөн комиссия көз карандысыз комиссия деп макамын өзгөртүп, анын курамына жарандык коом, оппозиция, эл ишенген калыс инсандар кошулуп, бажыга акча ташууга тиешеси бар делген бардык жетекчилер, депутат, саясатчылар курамынан чыгарылсын. Мурда кийин бажыга акча ташууга таптакыр тиешеси жок адамдар гана мүчө болсун. Ошондо гана бул окуяга акыйкат баа берилип, мындан аркы кара схема кан бугандай токтойт. Окуя биз ойлогондон да терең. Биздин угушубузча Саймайыты менен бир топ саясатчылар жакындан кызматташып келген. Кыргызстандан чыккан акчалар Саймайыты аркылуу Сирияга чейин жетип турган деген маалыматтар бар. Стамбулдагы башкы консул Сопоков Кыргызстанда бир нече ирет түрмөгө отуруп чыккан атактуу криминалдык төбөлдөрдүн биринин жакын досу. Иликтөөдө аты аталган чет элдик ишкерлер буга чейин Кыргызстанды башкарган кишилердин атынан чоң мечиттин курулушун каржылап, жеке учагы менен учуруп, керек болсо резиденциянын ичине кошумча резиденция куруп бергени тууралуу маалыматтарды да иликтөөгө ачыкташы зарыл. Бул иликтөө өз ара тирешкен саясий топтордун чырагына май тамызышы мүмкүн, бирок баарыбызда бир гана кызыкчылык болушу шарт. Ким экендигине карабай, коррупциялык схема түзгөн уурулар жазага тартылышы керек. Жарандык коомдун катышуусунда гана калыс чечим чыгып, мындан да терең схемалар ачыкка чыгат деп ойлойм. Өкмөттү кетиргенден эмне пайда? Аларды күч блогу менен кошо чакыралы, баарына жооп берсин деп билдирди депутат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Алексей Елисеевдин өлкөдөн чыгарып кете турган каражаты табылып, 67 миллион сом мамлекетке кайтарылды. УКМК тарабынан Максим Бакиевдин жакын адамдарынын бири болгон Алексей Елисеевдин 120 миллион сомдук акчаны мамлекеттен чыгарып кетүү аракети болгон. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз кызматынан билдирет. Экономика министрлиги Елисеевге таандык Кристалл мекемесин текшеришкенде 120 миллион сомду мыйзамсыз өлкөдөн чыгарып кетүү аракети болгон. Бул факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Учурда бул каражаттын 67 миллион сому мамлекетке кайтарылган. Калган сумма боюнча кайтаруу аракети жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарынын иштеп баштаган патрулдук милиция кызматы үчүн 2020-жылы 40 автоунаа сатып алынат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирет. Маалым болгондой, бир унаанын баасы 779.990 сомду түзөт. Патрулдук милиция кызматы үчүн 2019-жылы Renault Logan үлгүсүндөгү 80 унаа сатып алынган. Бишкек шаарында ушул жылдын 31-октябрынан тарта пилоттук долбоор катары патрулдук милиция кызматы иштеп баштаган. Кыргызстандыктар бөйрөктөрүн кайсы өлкөдө сатышат? Казакстандын Шымкент шаарынын номер 1 шаардык ооруканасынын башкы дарыгери кармалды. Бул тууралуу Казак маалымат кызматы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кармалган дарыгер адамдардын органдарын чет өлкөгө мыйзамсыз сатууга шектелүүдө. Ал көмүскө базарда мыйзамсыз операция жасап, чет өлкөгө адамдардын органдарын сатып жүргөн. Донор катары Кыргызстандын, Өзбекстандын жарандары колдонулган. Кыргызстандын жарандары жашоо шартына байланыштуу бөйрөктөрүн мыйзамсыз сатып жүрүшкөн. Канча кыргызстандык донор болгондугу так айтыла элек. Жалал Абадтын Токтогул районунда денеси көк ала болгончо сабалган баланын окуясын милиция териштирип жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, факты боюнча жоруктар кодексинин тиешелүү беренелеринин негизинде иликтөө жүрүп жатат.
Райондун Торкен айылындагы мектепте 1-класста окуган баланын айоосуз сабалганы жөнүндө кабар жана сүрөттөр 21 ноябрда интернетке чыккан. Окуя 15 ноябрда болгонун жергиликтүү басылмалар жазышкан. Баштапкы маалыматтарда баланы чоң класстагы окуучу урганы айтылган. Кийинчерээк ал мектепте токмоктолгон эмес деген версия чыгып, чоң кишилерден запка тартканы божомолдонууда. Баланын жакындары дарылоо үчүн Бишкекке алып келишкен. 2019 жылдын апрелинде баш прокурор Өткүрбек Жамшитов Кыргызстанда балдарга каршы зордук-зомбулук 28%-га көбөйгөнүн айткан. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018 жылы жашы жетелектерге карата жасалган 1291 зомбулук фактысы катталган. Экономика өлдү. Bir жылда жумуссуздук 19%-га өстү. Бийлик эгелери мамлекетти сазга тыкты. Экономика өлдү. Жумуссуздук күч алды. Мына Кыргызстанда жумуссуздуктун саны bir жылда 19%-га өскөн. Расмий катталган иши жоктордун саны 83 000 адамды түзгөн. Ички дүң продукциянын өсүшү өкмөттүн апыртуусун эске алганда 10 айда араң 3%-ды түзгөн. Инфляция болсо 2,3%-га жеткен. Ошондо өсүш болгону 1% болот. Жок десек деле жарашат. Мына жалпы сырткы товар жүгүртүү 5 миллиард долларды түзүп, 2018 жылга салыштырганда 2,8%-га төмөндөптүр. Сыртка чыккан капитал дээрлик $0,5 миллиард жетип, рекорддук чекти көрсөткөн. Демек, эксперттердин февраль-март айларында айлык пенсия пособия өз убагында берилбей калат деп коңгуроо кагышканы куру сөз эмес десек жарашат деп жазып чыкты Фабула гезити. Абылгазиев элдин шоруна калдыбы? Премьер-министр Абылгазиев Кыргыз өкмөтүнүн тарыхындагы эң алсыз чабал жетекчи катары калат деп жазып чыкты Фабула гезити. Буга дейре мынчалык экономиканы өлтүргөн мажүрөө, иштин көзүн билбеген чечкенсиз өтүмү, аброю жок өкмөт башчысы болгон эмес. Түкүрүк өкмөт деген атка жөн коюлбаптыр. Айткандын оозу, ыйлагандын көзү жаман дегендей, жогорку кеңеште уялбастан быйыл бюджетке айыппулдан $1,5 миллиард сом түшөт деп бекитилген. Бирок андай болгон жок. Жарандарыбыз биз ойлогондой эреже бузуучулардан эмес экен деп каңырык түтөтүп отурат. Бюджетти толтургандын жолун таппай, өз элинин жонуна кайыштелип, казына толтургусу келген адамдан жакшылык күтүп болобу? Коопсуз шаар долбоору жарандардын коопсуздугун сактоо, жол кырсыктарын азайтуу максатында эмес, элдин чөнтөгүн аңдыган коммерциялык долбоор экенин өзү ачыкка чыгарды. Ошол үчүн айыппулдар асманды чапчып ылдыйлатпай жатышат. Ал аз келгенсип, аброю жок үчүн ЭАП сырттан кирчүү машинага салуунчу бажы төлөмүн төмөндөтпөйбүз деп Кыргызстандын өтүнүчүн четке какты. Отурат эми таш тиштегенсип, минтип элдин шоруна калбай кетип калса болмок. Путин: жаңы куралды сыноону эч нерсеге карабастан улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкө эч нерсеге карабастан быйыл августта Нью-Нокос полигонундагы жарылууга себепчи болгон куралды жакшыртууну уланта турганын билдирди. Орус президенти бейшемби күнү Кремлде бул окуяда каза болгондорго ыйгарылган эрдик орденин туугандарына тапшырды. Өз сөзүндө ал кеп кайсыл курал жөнүндө болуп жатканын ачык айткан жок. Бирок дүйнөдө анын аналогу жок экенин жана Орусиянын коопсуздугун ондогон жылдар боюнча камсыз кыла турганын белгиледи. Буга чейин өлкөнүн коргоо министрлиги Нью-Нокос полигонунда изотоптук кубаттоо булагы бар ракеталык орнотмо жарылганын билдирген. Свобода радиосу Нью-Ноксе полигонундагы жарылуу тууралуу ачык булактардагы маалыматтарды иликтеп, жарылуу деңиз түбүнөн Провестник өзөктүк энергетикалык орнотмосун чыгаруу маалында болгон деген жыйынтыкка келген. Бул ракетанын өндүрүшү тууралуу Путин 2018 жылы мартта эле кайрылуусунда айткан. Полигондогу жарылуу 8 августта болгон. Анын жыйынтыгында Росатомдун 5 кызматкери жана коргоо министрлигинин 2 өкүлү мерт кеткен. Мындан тышкары бир нече адам жаракат алган. Алардын радиациядан жабыркаганы кабарланган. Полигон жайгашкан Северодвинск шаарында бир аз убакытка радиациялык фондун жогорулаганы байкалган. Италияда 50 жыл бою айдоочулук күбөлүгү жок унаа айдаган жаран кармалды. Италиянын Порденоне аймагында 77 жаштагы аял унааны айдоочулук күбөлүгүсүз башкаргандыгы үчүн полиция тарабынан кармалган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Тревизо шаарында жол кырсыгы катталып, ага 77 жаштагы аялдын тиешеси бар болгон. Полиция текшере келгенде анда айдоочулук күбөлүгү болгон эмес. Болгондо дагы ал жаран 50 жылдан ашык убакыттан бери эч кандай документи жок эле унаа башкарып жүргөндүгү маалым болгон. Жаранга 5.000 евро айып салынып, унаа салынды. 77 жаштагы жаран айдоочулук күбөлүгүнүн мөөнөтү өтүп кеткендигин жана күнөөсү жок экендигин далилдөө үчүн чара көрөрүн билдирген. Гүлжигит Алыкулов жакында Европанын башка клубуна өтөбү?
Футболчунун агенти айтып берди. Улуттук курама команданын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Европанын клубтарын кызыктырат. Бул тууралуу футболчунун агенти Владимир Осипов айтып берди. Гүлжигит Алыкулов көпчүлүк клубтарды кызыктырат. Биз реалдуу сунуштарды карап көрөбүз. Каражат жагынан эң кирешелүү сунушту Казакстандын премьер лигасындагы клуб сунуштаган. Бирок бул жак бизди кызыктырбайт. Биз Европага кызыгабыз. Анын эң эле аз дегени Орусия премьер лигасы. Неман клубу менен келишим боюнча тиешелүү сунуш аткарылса, Алыкулов башка клубка өтө алат. Кышында башка клубка кетпесе, анда Неман деле ойнойт деген агент. Гүлжигит Алыкулов учурда Беларустун Неман клубунда ойнойт. Гүлжигит Сатыбековдун бир нече ыры казакчага которулду. Ырчы Гүлжигит Сатыбековдун 35 деген ырын Бауыржан Рахымбеков аттуу ырчы казакчага которуп ырдап чыкты. Которулган ырлары тууралуу ырчы мырза Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. 4 күн мурун казакстандык Бауыржан деген жигит байланышып, сиздин ушул ырыңыз мага жакты, ырдасам болобу деп сурады. Дароо эле макулдугумду бердим. 2 күндөн кийин өзүнүн версиясын жөнөттү. Мага жакты. Ырларымды казак элине тааныштырып ырдап жатканына кубандым. Ыраазы болдум. Азыр дагы экөө ырларыма куда түшүп жатышат. Кызды сураган жерине бер дегендей, сурагандардын баарына берип жатам. Музарт тобундагы Мейрамбек менен да куда болдум. Ал жакында Өмүр деген ырымды ырдап чыкты, дейт Сатыбеков.